Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерди бир аз капа кылабыз десек болот. Себеби эртең Россиянын Москва шаарында Крокус аренада өтө турган Eagle FC 45 мелдешинин башкы беттешине чыга турган болгон кыргыз мушкери Бусурманкул Абдибаит уулу ооруп калгандыгына байланыштуу эртеңки беттешке чыга албайт. Бул тууралуу маалыматты кыргызстандык ММА менеджери Жайдар Сейтеков маалымдады. Анын маалыматына караганда, Бусурманкул Абдибаит уулу беттештин алдында өзүн жаман сезип, азыр дарыланууда. Ал эми анын эртеңки Расул Магомедов менен боло турган беттеши толугу менен жокко чыгарылды. Буга чейин кыргызстандык көптөгөн көрөрмандар аталган мелдешке карата көптөгөн билеттерди алып, эртең мелдешке барууга камыгып жаткан. Азырынча Хабиб Турмагомедов башында турган уюм билеттерди кайтарып берүү боюнча эч кандай билдирүү тарата элек. Ал эми кыргызстандык мушкерге өз кезегинде биз ден соолук каалайбыз. Жана кийинки мелдештерде кайрадан эле ушул Расул Магомедов менен мен оюмча титул үчүн беттеш өткөрүүгө чыгат. Урматтуу мекендештер, Eagle FC 45 мелдешинде жалгыз гана Бусурманкул Абдибаит уулу беттеш өткөрмөк. Демек 18 февраль күнү күтүлүп жаткан мелдеш тилекке каршы кыргызстандыктар үчүн анча деле маанилүү болбой калды окшойт. Деген менен учурда Болгариянын София шаарында күрөш боюнча эл аралык мелдеш өтүүдө. Ал жакта Акжол Махмудов, Жоломон Шаршенбеков жана башка Кыргызстандын алдыңкы грек-рим күрөшү боюнча балбандары күчүн сынап жатат. Ошондуктан көңүлдү ошол жака бурабыз. Ал эми сиздер биз менен болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан кезишкенче аман болуңуздар.